Assalamu alaikum туғандар. Жалпыңыздарға салам. Бүгін бізден екінші видеомыз. Ол ошол инкубатор жөнүндө болмокчу. Ошол жұмыртқаларды салабыз. Башында эле айта кетейин. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып колдоп туруңуздар. Азыр биз болсо, мына бул инкубатор жөнүндө айтайын. Бул колго эле жасалган. Колго эле жасалган буну сырткы немеси болсо, мына сварочный аппараттын эле коробкасы. Бул ошол ичиндеги пенополистирол. Бул болсо, бизге айта кетейин ичи жөнүн. Бул 2 лотоктон турат. Бул биринчи лоток, бул экинчи лоток. Лотоктор берака чыгат мындай болуп. Анан кийин бул негизи өзү жұмыртқа болсо 36-38 градуста чыгат да. Токтун жұмырткасы 38-36 градуста жөжө чыгат. 21 күн ошо 36-38 градус болуп туруш керек бунун ичи. Ошон үчүн мына ичине лампочка, бул лампочка ошол жылуулук чыгарат. Бул ичи кичинекей болгон үчүн ошол лампочка ысытканга күчү жетет да. Анан бул лампочка өзү жөнтүрө берсе, могу лотокто турган жұмырткаларды мына жерден күйгүзүп берет да, бышырып калат ичинчи. Ошон үчүн артында турган вентилятор ошо постоянно иштеп турат. Артында турган вентилятор ошо постоянно иштейт. Ошол жерде турат, мына 2 тешик. Ал жерден аба кирет бул жергечи, ичине кирет сырттан. Ал эми кайра бул жерден, мына жерден аба чыгат үстүгө, аба алмашып турат да. Анан кийин бунун ичине суу куюп койгонубуздун себеби, мына ичине суу турат, бунун ичинде, бул идиштин ичинде суу. Аба мындай влажный болуш керек да, аба нымдуу болуп туруш керек. Ошон үчүн азыр могу лампочка сууну ысытат, анан суу буланышып өйдөгө чыгат да. Ана аба нымдуу болуп, влажный болуп туруш керек. Ошон үчүн суу коюлат. Лампочка болсо, ичи 38 градуска жеткенде, бул жерде терморегулятор бар мынакей. Бул азыр температураны көргөзүп турат. 24, 23, 8. Ушу эшигин ачкан үчүн ичи муздап кетти. Ошол терморегулятор болсо, бул кытайский терморегулятор. Ошол терморегулятор болсо, неме кылат. Бул лампочканы ысыйт да, лампочка ишин ысыткандан кийин 38 градуска чыкканда өзү автоматически өчүрөт лампочканы. Кайра өчүргөндө лампочка өчөт, бирок вентилятор постоянно жанып турат, ал абаны алмаштырып, бардык жерге бирдей кылып абаны жеткирип турат. Андан кийин бул өчкөндөн кийин 38 градуста кайра ичи муздайт, ичи муздап 36 градуска түшкөндө кайра өзү автоматически жанат да, чендип 21 күн өчүп жанып иштеп турат. Ошол. Андан кийин азыр тукумдарды салып атабыз биз. 80 жұмыртқа атат. Бул жерде бир башында эле жаңы жасалган, бул ошон үчүн азыр негизи көп жұмыртқа деле салсак болот, бирок жаңы жасалган үчүн текшерип көрөлү деп атабыз да, аз жұмыртқа салыпчы. Ал эми көп салып алсак, булга чыкпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн чыкпай калып, брак болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аз 8 жұмыртқаны салып көрөлү деп атабыз. Буну азыр бир тарабын мынтип бояп койгом. Бир тарабы мынакей. Бул жерге мындай полочка, бул жагы пидичка кылып ушинтип белги коюп койгом. Бунун себеби, буну бир күндө 3 маал оодарып туруш керек да жұмыртқанын ичи. Мисалы үчүн азыр ушул убакта турса, кайра мындайга оодарып туруш керек бир күндө 3 маалчы. Эртең менен түштө кечкурун ушунда оодарып коюп туруш керек. Азыр болсо биз ушул лотокту, ушул жұмыртқаны бул инкубатордун ичине салабыз. Бүгүн биринчи күн салынганына. Кийин 21 күндөн кийин чыгат. Чыгыш керек, Кудай буйруса чыгып калат. Бул зым болсо, негизи 2 лотоктун ортосунда турат. Себеби дегенде бул жана айткандай эле, бул жерде терморегуляторду өчүрүп, кайра жандырып турганда ушул температураны өлчөп турат да. Ушул зым өлчөп турат, ал эми артка терморегулятор өчүрүп жандырып турат. Ошол өлчөп көрүп турат.
ошол бунун немеси деле айтылып бүттү окшойт баардык жерде. Мынакей. Мына уже бүгүн 5-күн. Ошо 5-күндөн баштап мунуну толук деле өзү тукумду басып жатканда жем жеген өзү турат да, ошол сыяктуу эле буну дагы 5-күндөн кийин ушундай күнүгө бир маал токтотуп, кичине ичиндеги жумурткаларды муздатыш керек да. Азыр ошону алып муздатабыз. Алып, очерке коюп муздатып турабыз. Буну кайра чалып коебуз. Мынакей. Муздатып атабыз. Азыр сиздерге ичиндеги жөжөлөрдүн нерселерин көргөзүп берейин. Мынакей. Азыр ичиндеги жөжөлөрдү көргөзөбүз. Ичинде 5 күн болду уже, 5 күндө кичине болсо деле көрүнүп билинип калат да. Азыр бул светти өчүрдүк. Бул фонарик көрүнүп атабы? Ушул фонарик менен ичиндеги жөжөлөрдүн көрөбүз. Мынакей. Бул жумурткада мынакей мына жерде турат, тамырлары карайып, мынакей. Тамырлары турат. Бул жөжөнүн ичинде, бул жумуртканын ичинде жөжө бар. Кийинкисин көрөбүз. Кийинкисинде деле мына жерде турат. Мынакей кыймылдап, ушул тамыры. Мунун ичинде сырткы кабыгы калың болчу, ичи анча көрүнбөй атат. Мында деле болуш керек. Мунун деле сырты кабыгы башка болгон үчүн мына жерде кыймылдап турат мынакей. Мынакей кыймылдап атат ичинде. Ушул. Мына жерде карайып турат мынакей. Мунун ичинде деле жөжө бар. Мынакей мунуку сонун болуп көрүнүп турат мына. Кыймылдап. Мына жерде тамырлары данна көрүнүп турат. Кийинкиси көрөбүз. Кийинкисинде деле бар мынакей. Көрүнүп турат. Ал эми бунда болсо, бунун ичинде деле мынакей көрүнүп турат тамыры. Мынакей. Адимтеги эле көрүнүп турат. Bunun içinde de болуш керек что-то. Бул жерде турат мынакей. Кабыгы калың болуп анча көрүнбөй атат да. Мына жерде карайып турат мынакей. Ушул. Bundan деле жөжө чыгат. Ушул азыр силерге көргөздүк. İçindeki жөжөлөрдү. Эми тукумдарды ичин көрдүк. Ол муздап калды уже. Температурасы 30 градус болуп муздаш керек да, жумурткалардын температурасычы. Азыр муздап калды, эми ичин ачып, кайра салып коебуз. Бул негизи ошол тооктор жем жегени турушат, ошол мезгили да азыр ошол убагы болот да. Жем жегени турат. Турганда жумурткалар уянын өзүндө эле калат да, уяда калгандан кийин жумурткалар муздайт. Ошол муздаган үчүн андан кийин жөжө болот да. Антпесе ичиндеги неме буну муздатпаса, ичиндеги жөжөлөр жумуртка ысып, ичиндеги жөжөлөр тумчугуп өлүп калышы мүмкүн да, кыйналышыпчы. Ичиндеги жөжөлөр ысып кетет. Ошон үчүн күнүгө бир маал ушинтип муздатып турабыз. Мына достор, уже бүгүн 19-күн болуп атат. Бул турган лотоктогулар, бул башка жумуртка. Себеби дегенде бунун мен жаңы салдым да, мына бул жерде меткалары кара болуп турат. Биздин тукумдар уже 19-күн бүткөндөн кийин биздин тукумдар мына ушундай лотокко салынат да. Себеби дегенде жөжө чыгып атканда ушул лотоктун ичинде чыгат. Ал эми башта көргөзгөндөй бул лотокто болсо
19 күнгө чейин ушунда турат. Андан кийин ушуга салабыз. Мынакей биздин мурунку жумурткалар баягы метка коюлган жумурткалар. Ушул лотокко салып атам. Мына. Ошо баягы метка койгондо көргөнбүз. Мына ушул жумуртка. Мен болгону мына инкубатордун ичиндеги турган жумурткалар кечээ салып койдум буларды. Бекер жөн турбастан дагы ушул жумурткалар чыгып турсын, иштеп турсын деп. Мынакей. Bunun içinde jojo çıkayın dep kaldı. Dagı bugün 19-cü gün. Daha 2 günden keyin çıkat. Hazır hem uşul jumurtkalardı bul lotokko salabız. Mınakey. Uşul lotokdun içinde turat mı? Uşul жерден jojo çıkat. Ал эми бул лотокду дагы жөн турбастан буга чейин мен буну муздатып, кийин одораткам да. Ал эми азыр болсо бул одарылбайт жана муздатылбайт, себеби өз негизи ошондой болуш керек экен, муздатылбайт, демек одарбайбыз. Андан кийин болгонуга ар 6 саат сайын суу себип турабыз. Мына үстүдөгү жумурткаларгачы, азыркы лотоктогу жумурткаларга 6 саат сайын суу себип, сууландырып турабыз да, кургатпайт жумуртканы. Мынакей достор, уже бүгүн 21-ci sutка бүтүп, 22-ci sutка башталып аткан болчу. Бул жакта 7 жумуртка салганбыз. Мынакей чыгып атышат булар. Жети жумурткадан, то есть 8 жумурткадан 7 чыгышты. Мына кайда салып коюн, ичим уктап кетет. 8 жумуртканын ичинен 7 чыкты. Булар азыр эми чыгып атышат, дагы кургап. Дагы мына сыртында неме болот да, суу болуп чыгат, ошол суулары кичине кургаганга чейин ушунун ичинде турушат. Сыртты кичине эмеси кургап, торолуп койгонго чейин ушунун ичинде турушат. Ушул достор, видеобузду аяктады. Кимге биздин видеобуз жаккан болсо, пайдалуу болсо, каналга кошулуп, лайк басып, комментарий жазып, бүт бардык досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз.